Россия бул коопсуз шаар боюнча бул канчалык деңгээлде булар практикасы бар жок экенин мен айта албайм. Мен айтат элем, мисалы мына Кытай же болбосо мына өнүккөн башка мамлекеттерде именно ушу коопсуз шаар боюнча түзгөн камераларды койгон, түзгөн мамлекетке ушундай тендерден ушулар катышып, ошолор утса жакшы болмок да. Россияда өздөрүндө практикада бул маселе жок эле да. Азыр коопсуз шаарды биздин өзүбүздүн мамлекет өзүбүз кургандан биз кыйыныраак. Себеби бизде мамлекетте түзүлүп калганда баардыгы тендер аркылуу баардыгы катышып ачык айкын ким уткан адам салыш керек. Ошондуктан ошо практикада коопсуз шаарды чегине жеткизген мамлекеттердин ушундай бир фирмаларды утуп ошолор курса жакшы болмок да. Коопсуз шаар себеби бизге керек. Бизде ар бир жарандын өмүрү, ар бир жарандын коопсуздугу биз үчүн эң бир чоң орунда, биринчи орунда болуш керек да.